Учурда кыргыз-тажик чек араларында абал тынч болуп турат. Төрт көчө аймагында Жанан Лейриктен Баткен районуна чейин жол ачык. 29 жаштагы Баатыр батальондун командири Урайымовдун сөөгү жерге берилди. Ушул жана башка кабарлар менен алдыда кенен таанышыңыз. Тараптар жаңжалды токтотууга жана куралдуу күчтөрдү алып кетүү боюнча макулдашууну карманууда. Учурда кыргыз-тажик чек араларында абал тынч болуп турат. Турукташууга жакын тенденция бар. Бул туурасында чек ара кызматы 14:00 берген маалыматында билдирди. Чек ара тилкелеринде атышуунун өнүгүү болгон жок. Абалдын курчуп кетүүсү байкалган жок. Тараптар жаңжалды токтотууга жана куралдуу күчтөрдү алып кетүү боюнча макулдашууну карманууда деп айтылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жалпы 136.700дөн ашык киши коопсуз жайга көчүрүлгөн. Мындан тышкары Ош облусунун Чоң Алай районунун Жекенди айылынын 5301 кишиси эвакуацияланган. Өлкөнүн бардык аймактарында Баткенге гуманитардык жүктөр жөнөтүлүүдө. Кыргызстандыктар финансы министрлигинин атайын эсебинде 17.400.000 сомдон ашык каражат которушту. Эсеп Баткен элин колдоо үчүн ачылган. Төрт көчө аймагында Жанан Лейриктен Баткен районуна чейин жол ачык. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаилов билдирди. Анын айтымында аталган жолдордон жарандар коркпой каттай берсе болот. Баткен облусунун аймагында коомдук абал салыштырмалуу туруктуу. Күч органдары коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоодо. Ошондой эле облуста жалпы 2000ден ашык кызматкер тартылган дейт ал. Эскерте кетсек, 2022 жылдын 14 сентябрында эртең менен Баткендин Булак башы тилкесинде ок атылган. Көп өтпөй тажикстандык чегарачылар Баткендик Каксай жерлигиндеги Достук жана Паскарык жерлигиндеги Самаркандик чек ара заставасына ок чыгарышкан. Бишкектен Баткен облусуна дагы 50 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Баткен облусуна Борбор калаанын кайрымдуу жарандарынан жалпы салмагы 50 тоннаны түзгөн 3 оор жүк ташуучу унаа менен гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Эске салсак, 16 сентябрда Бишкек шаарынын мэриясынын жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн резервинен Баткен облусуна 67 тонна, ал эми кайрымдуу жарандардын 40 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлгөнү кабарланды. Кыргыз-тажик чек ара жаңжалында курман болгон 29 жаштагы Баатыр батальондун командири Эламан Урайымовдун сөөгү Кара Суу районунун Сабай айылында жерге берилди. Жакындарынын айтымында ал курчоодо калып туткунда түшпөс үчүн өзүн жандырып, 5-6 тажиктин да жанын ала кеткен. Эламан Урайымов Суворов мектебин, кийин Калыйнур Өстөнбеков атындагы аскер институтун аяктап, чек ара кызматынын Баткендеги бөлүмүндө кызмат өтөп жаткан. Капитан батальондун командири болгон. Сиздер 16:00 алынган маалыматтар менен таанышып алыңыздар. Кийинки сааттагы маалыматтар менен таанышканга чейин амандыкта туруңуздар.